Шайлоо кандай өттү? Таза же пласпы, бурмаланды же жокпу, аны кеп кылсак сөз бүтпөйт. Ансыз деле бир жумадан бери ызычуу болуп атабыз. Бүгүн кеп кылчу тема бир буту менен жогорку кеңеште турган учурдагы жана мурдагы депутаттар. Саламатсызбы? Депутаттык кызматын дамындатып калгандар депутат эле болгусу келе берет окшойт. Алдын ала чыгарылган жыйынтык боюнча алып карасак, учурдагы жана мурда депутат болгон 30 киши кайра депутат болуу алдында турат. Азыр тээ барайын. Анан силер бизсе 5 жыл бою тепкилейсиңер. Депутат гана болушту ойлойсуңар. Адам болушту ойлобойсуңар. Таңына сурайын. Буларды кара. Болду эми, карматышпайт. Ошондо парламентте 90 орун болсо, ар 3-чү мандат мурда депутат болгондорго тиет. Партиялардан баштасак, белгилүү болгондой 6 партия шайлоо босогустан өттү. Биринчиликти алган бийликтин Ата журт Кыргызстан партиясына 15 орун берилет, анын 5-өө учурда жана мурда депутат болгондор. Алардын сапашында Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери учурда депутат Бакыт Төрөбаев 4-чү жолу депутат болуу алдында турат. Саясатка 2007 жылы Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясы менен депутат болуп келген. 2010 жылкы окуялардан кийин республика менен кайра депутат болуп, 15 жылкы шайлоодо Өнүгүү Прогресс менен келген. Ал партия укмуш убадаларды бергени дали эсиңизде болсо керек. Өлкө боюнча МТСтерди ачып, жапжаң тракторлорду алып берип, мугалимдердин айлыгын 2-3 эсе көтөрүп, өлкөнү гүлдөтүп салышкан эле. Дагы бир Өнүгүү Прогресстин депутаты Мейкимбек Абдалиев да кайра эле жаңы чакырылыш менен депутаттык ишин уланта берет. Өзү 45 жашта, бир канча фирмаларгаээлик кылат. Анын ичинде КМШ өлкөлөрүнө жүк ташыган компаниясы бар. Ошондон уланбы жогорку трибунадан Раим Матраимовду кээде мактап калат. Биз уялбай эле Матраимов Раимдан ошол адамдын опытын, тажрыйбасын колдонойлу. Таможнянын жетекчиси, уялбаңыз, сураңыз. Ал адамдын тажрыйбасы бар. Ата журттан депутат болчу дагы бир мырза Равшан Сабиров октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаровдун кеңешчиси, вице-премьер болгонго да жетишти. Өткөн жылкы шайлоодо Мекенчил партиясы менен шайлоого катышкан. 2010 жылы болсо Ата Мекен партиясынан депутат болгон, кийин социалдык коргоо министри болуп иштеп, коррупцияга айыпталып камалып да чыккан. Надира Нарматова да бул партиянын катарында. 2010 жылы Жапаров, Ташиев, Келдибековтар менен үзөңгүлөш болуп, Ата журт партиясынан депутат болуп келген. 15 жылкы шайлоодо бүтүн Кыргызстан эмгек менен шайлоого катышкан, анда өтпөй калган эле. Дагы бир мурдагы депутат айым бир буту менен парламентте, ал Камила Талиева. 2010 жылы Феликс Куловдун Ар намыс партиясынан депутат болгон, кийин 2 жыл вице-премьер-министр болуп иштеп, 14 жылы маданият министри болуп дайындалган болчу. Ошондо маданият кызматкерлери протесттик акция өткөрүп, өкмөт үйүнө өкүрүп келишкен. Кезек экинчи бийликтин партиясы делген ишенимде пайда боло калып эле парламентке кирип кеткен бул партияга 12 мандат тиет. 12 кишинин 2 учурдагы депутат, бирөө мурда болгон. Нурбек Сыдыгалиев азыркы чакырылышта вице-спикер, Ата Мекен партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Алмамбет Шыкмаматов мандатын тапшырганда ошонун ордуна келген. Көзгө көрүнүктүү деле демилге менен чыкканын көргөн укканыбыз деле жок. Элге деле анчейин таанымал эмес болчу. Ишенимдин дагы бир ишенимдүү депутаты бул Улукбек Ормонов. Бирбол партиясы менен келип, азыр парламентте отурат, 4-чү жолу депутат болгон отурат. 2005 жылы бир мандаттуу округтан депутат болуп, 2007 жылы Бакиевдин Ак жол партиясынын лидери болуп парламентке келген. Ишеним партиясынан депутаттык мандатты алуу алдында турган адамдардын бири Чолпон Султанбекова, маркум Баяман Эркинбаевдин жубайы. Жолдошунун көзү өтүп кеткенден кийин саясатка аралаша баштаган. 2010 жылы республика менен, 2015 жылы Кыргызстан партиясы менен депутат болуп, 2016-18 жылдары вице-премьер-министр кызматын аркалаган. Дагы бир бийликчил делген Ынтымак партиясы 9 мандатка ээ болду. Анын 2 учурдагы депутат, бирөөсү болгондо да төрага Талант Мамытов. 2010 жылы Ата журттан депутат болгон, кийин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен соттолуп, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев менен Темиртор артына отурган. 15 жылы кайра акталган. Андан кийин республика Ата журт менен кайра парламентке келген. Өткөн жылы Ташиев менен эмес, Кыргызстан партиясы менен шайлоого барган. Октябрь окуяларынан кийин мурдагы үзөңгүлөшү бийликке келип төрагалыкты алган. Ынтымактан кайра депутат болчу Марлен Маматалиев, республика Ата журт партиясы менен депутат болуп келген. Экс-депутат мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин уулу. Өткөн жылы Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого катышкан. Альянс партиясы бул партиядагы жаңы эле түзүлө калып жеңишке жетип отурат. Парламенттен 7 мандатка eelик кылат. Анын 3-өө учурдагы чакырылыштын депутаттары. Алтынбек Сулайманов 49 жашта 4-чү жолу депутат болот. 2007 жылы бийликчил Ак жол партиясы менен парламентке келип, Бакиевдин бийлиги укулагандан кийин 2010 жылы Бабановдун республикасы менен кайра депутат болгон. 2015 жылы өзүнүн Бирбол партиясы менен шайлоого катышып, 3-чү жолу мандатка ээ болгон. Өткөн жылы да өзүнүн партиясына прогрессивдүү жаштарды чогултуп, креативдүү роликтерди тартып шайлоого катышкан болчу.
Все, мақұл, через братан. Через братан деп қойымды Алтыбек байке. Через братан. Все, братан, салам алейкум. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. Жанар Акаевтағы Сулайманов менен бирге бир партия менен келатат. Жанар Акаев мурда журналист, кийин Атамбаевдин пресс-катчысы болуп, КСДП партиясы менен депутат болгон. Өткөн шайлоодо Атамекен партиясы менен аттанган. Бул жолу альянска кошулуп, экинчи рет депутат болгону турат. Жанар Акаев менен бирге КСДП менен депутат болгон дагы бир айым Гүлкан Молдобекова. Атамбаевдин учурунда Ысык көл облусунун губернатору, кийин профсоюздар союзуна төрага болгон Мирбек Асанакуновдун жубайы. Өткөн жылкы шайлоодо Матраимовдун Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого катышкан. Бул чакырылышта жалгыз оппозициялык партия бүтүн Кыргызстан болот окшойт. Анткени бардыгы бийликке ыктагандар жана псевдооппозиция өңдөнгөндөр. Бүтүн Кыргызстанга 6 мандат тиет, 6-нын 3-ü мурда кийин депутат болгондор. Партия лидери Адахан Мадумаров тууралуу көп сөз кылуунун кажети жок болсо керек. 3 чакырылышта депутат болгон, былтыркы шайлоодо да жеңишке жетип, ага карабай шайлоону тааныбасын айтып, эл тарапка өткөн. Бул шайлоо соңку мезгилдеги Кыргызстандагы эң ыплас, эң арам, эң мыйзам бузуу жолу менен аябай менин жеке сунушумду кааласаңыздар, менин көз карашым ушундай. Шайлоонун бүтүндөй жыйынтыгын жокко чыгарыш керек, дагы жаңы шайлоо жарыяланыш керек. Исхак Масалиев да өткөн жылкы шайлоодо бүтүн Кыргызстан менен барган. Коммунисттер партиясынын лидери 4 жолку чакырылышта депутат болгон, өткөн жылы парламенттин чечимдерине каршы чыгып, мандатын тапшырып кеткен. Уважаемые коллеги, я решил добровольно сдать мандат. Причина проста. Я тоже несу полную ответственность за те проблемы, которые образовались в государстве, поскольку работаю в высшем государственном органе, парламенте. Значит, я не смог убедить вас в решении каких-то проблем. Я не смог убедить правительство в принятии каких-то решений. Исходя из этого, я принимаю решение с 25 мая прекратить полномочия. Эмиль Токтошев учурда Атамекен партиясынан депутат. Бул жолу шайлоого бүтүн Кыргызстан менен барды. Ишкерликтен келген. Балык депутаттардын катарында эмес, кээде активдүүлүгүн көрсөтүп турат. 5% босогону өткөн 6 партиянын бири Ыйман Нуру. Бул партияга 5 мандат берилет. Бирок жогорку кеңешке келчү талапкерлердин бири дагы мурда депутат болгон эмес. Кезек бир мандаттуу округтардан келгендер да 14 округтан мурда кийин депутат болуп иштегендер келди. Өмүрбек Бакиров КСДП партиясынан депутат, Көкжар округунан озуп чыгып, кайра депутат болуу алдында турат. Төлөйкөн округунан Нурбек Алимбеков 6-чы чакырылышка республика менен келип, 15-жылы Кыргызстан партиясынан депутат болгон. Кийинки депутат Айбек Осмонов Ош шайлоо округунан чыкты. 37 жашта, ишкерлик катары таанымал. Бир болдун тизмеси менен быйыл эле мандатка ээ болгон. Айрым маалымат булактарында 3 партиянын Мекеним Кыргызстан, Ыйман Нуру биздин Кыргызстан партияларынын түзүүчүлөрүнүн бири катары саналып жүрөт. Кийинки талапкер Искендер Матраимов. Бул персонага көп токтолуштун кереги жок болсо керек. КСДПдан депутат болгон, былтыр Мекеним Кыргызстан менен шайлоого барган, быйыл Кара Суу округунан биринчиликти алып, кайрадан депутат болгону турат. Данияр Төлөнов Кыргызстан партиясы менен депутат болгон. Өткөн жылы мандатын тапшырып кеткен, бул жолу Куршап округу боюнча жеңишке жетти. Кийинкиси кайра депутат болчу учурдагы депутат Улан Примов. Ал айдан биринчиликти алды. КСДП менен депутат болуп келген миллионер ишкер депутат катары таанымал. Былтыр жокко чыгарылган шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун биримдиги менен жарышка чыккан. Дагы бир таанымал депутаттардын бири Тазабек Икрамов, дагы 5 жыл депутат болот. Ал Сузак округунан утуп келди. Икрамовдун кесиптеши экс-спикер Дастан Жумабеков да кайрадан депутат болуу алдында турат. Ал Таластын Манас округунан чыкты. Экөө эми зериктирбейт экен да деп шакаба чегип, мемдерди интернетке жайнатып жатышат. Тазабек Икрамов менен Дастан Жумабеков өткөн жылкы шайлоодо Кыргызстан партиясы менен шайлоого катышкан. Ошол эле Кыргызстан партиясынан былтыр шайлоого катышкан Азиз Турсунбаев дагы жаңы мандат алуу алдында турат. Акаев Бакиевдин убагынан бери депутат, Ала Букадан келатат. Айбек Алтынбеков азыр республика ата журттан депутат. Базаркоргон округунун эли аны бул жолу дагы колдоп жаңы чакырылышка келе жатат. Акбөкөн Таштанбеков Ооган Ардагерлер партиясынын лидери, Акаевдин убагында депутат болгон. 2000-жылдары коррупциялык чырга аралашкан. 2010-жылы дагы 3 кылмыш иши боюнча камалып чыккан болчу. Бул жолу Ысык Ата шайлоо округунан чыкты. Өткөн жылкы шайлоо алдында теледебатта Сыймык Жапыкеевдин сөздөрүнө чычалап, мушташа кете жаздаган. Сыймык мырза, сабыр кылалы. Я прошу вас, не надо превращать дебаты в пикировку. Мен сағат еттігілер емесін, тұңшын жарам азыр. Пожалуйста, встаньте на свои места. Азыр мені... В чем казак?
Акаевдин доорунан бери депутат болгон Арстанбек Малиев 95-жылдан бери катары менен 3 жолу депутат болгон. Президенттикада 2 ирет ат салышкан. Жетөгүз шайлоо округунан келатат. Республика Ата журт партиясы менен мурда депутат болгон Бактыбек Сыдыков Нокен районунан депутат болгону турат. Белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыковдун уулу. Октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаров бийликке келгенде Манас аэропортуна жетекчи кылган. 30 депутат Дастан Бекешев. Бекешев ушуну менен 3 жолу депутат болот. 2010 жылы Ар-Намыс партиясы менен келип, кийинки шайлоодо КСДП партиясы менен депутат болгон. Былтыркы шайлоодо Реформа партиясы менен катышкан. Мурда кийин депутат болуп, кайра эле депутат болуу алдында турган 90 талапкердин 30 менен тааныштыңыз. Саламатта туруңуз.